Бүгүн өзүн алдаган адамдар көп да. Мисалы үчүн күн сайын 45 мүнөт чуркаш үчүн чуркабайт. Мисалы үчүн чуркайм деп аракет кылат, бирок ошол өзүнүн мээси өзүн алдап коет. Сен чарчагансың, же чуркаш эртеңден чуркайсың, же понедельниктен чуркайсың, өзүн өзү алдап коет да, мээси алдап коет. А бирок ошол күнү негизи кечээ күнү чуркаган, ошондой эле чуркаса болот эле, болгону бүгүнкү күнү жалкоолук кылышты баштады. Шайтан ушул пикирди берди, нерсе каалады, жыйынтыгында мээси ортого кирип, ушул нерседен калып кетти. Айтайын деген маселе, биз мотивация деп коебу, дух деп коебу, ичибиздеги чыгып аткан күч деп коебу, айтор бул нерсени күн сайын калтырбашыбыз керек. Жакшы күндө дагы, жаман күндө дагы. Майк Тайсон дагы мисалы үчүн интервьюлардын биринде эң жаман көргөн нерсем саат 3-тө туруп чуркаш деген да. Бирок күн сайын ушул нерсени кылам. Эмне үчүн? Себеби адамдар эч кимиси муну кылбайт. Кылбагандыгы үчүн кылам. Айтайын деген маселе, күн сайын туруктуулук бир жумушта. Спортсменсиң, күн сайын чурка, күн сайын залда тренировка кыл, калтырба. Күн сайын. Айтайын деген маселе, мисалы үчүн күнүгө 10 беттен, 25 беттен калтырбай китеп окусак, канча болуп кетет бир жылда? Биз алысыраак ойлошубуз керек. Байлык маселесинен небере чеберебизге чейин ойлошубуз керек. Мисалы үчүн биз чач тарашкан ачып туруп ошол жерде чач алабыз десек, биз өзүбүзгө иш орун жараткан болобуз. Ал бизнес эмес. Бизнес деген ал сен жокто дагы, сен уктап жаткан учуруңда дагы сенин шотуңа акча түшүп турса, сенсиз дагы иштей берсе, сен өлүп кеткенден дагы кийин иштей берсе, ал бизнес болуп эсептелет. Адамдардын проблемасын чечүүдө мындайча айтканда, канчалык сооп, канчалык пайда деген маселе. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ошондуктан ойлонуп туруп, ой калчап туруп, жаңы идеяларды беришибиз керек. Жаңы сунуштарды элге беришибиз керек.